YouTube жана Instagram жылдызы, бодибилдинг менен алектенүүгө адамдарды шыктандыруучу спортчу Дэвид Лейт. Бул адамдын популярдуулугу жөнүндө спорт менен алектенгендердин көбү айтып келишет. Бирок бул фитнес жылдыз өзүнүн атак-даңкка жеткенге чейин ким болгон? Анын кандай машыгууларды жасаганын байкап көрөлү. Ал кандайча мындай атлетикалык денеге жетишкен? Дэвид Лейт бала кезинде эле негизги тиреги болгон атасынан ажыраган. 2 жашында атасы каза болуп, ал досторунун арасында шылдыңдын бутасына айланган. Өзүнүн узун бою менен тең туштарынан айырмаланган Дэвид өтө арык болгон. 14 жашында анын салмагы болгону 44 килограмм эле. Мындан тышкары ага сколиоздун акыркы стадиясы диагнозу коюлган. Жана майып болуп калбаш үчүн спорт менен алектенүүгө аргасыз болгон. Дэвиддин жашоосундагы эң маанилүү кадамдардын бири ал ошол учурда жаңы эле чыгып жаткан YouTube платформасына катталып, өзүнүн машыгууларынын процессин Камбоджа Man деген ат менен видеолор аркылуу көрсөтө баштаган. Анын биринчи видеосу бүгүнкү күнгө чейин 14 миллион көрүүлөргө ээ болгон. Бул видео дүйнө жүзүндөгү адамдарды спорт менен алектенүүгө шыктандырып, чоң бренддер анын потенциалын байкап кызматташууга кызыктар болушкан. Gymshark бренди менен түзүлгөн келишим Дэвидке чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып, анын популярдуулугун арттырган. Дэвиддин өзгөчөлүгү ал жумасына 6 жолу машыгат. Бул бардык булчуңдарында байкалаарлык прогресске жетүүгө жардам берген. Мисалы, легендарлуу Арнольд Шварценеггер да дал ушундай темпте машыккан. Дэвид ар кандай машыгуу ыкмаларын сынап, булчуңдарды шок абалга келтирип, машыгуулардын натыйжалуулугун жогорулатууга аракет кылат. Анын эң сүйкүмдүү көнүгүүлөрү базалык көнүгүүлөр болуп саналат. Гантель көтөрүү, отуруп туруу жана штанга көтөрүү. Бул көнүгүүлөрдүн кайталанууларын көбөйтүү жалпы дененин өнүгүүсүн көрсөтөт. Эстониядан чыккан бул америкалык бодибилдер орус тилин сүйлөө деңгээлинде билет. Дэвид жөн гана булчуңдарын өстүрбөстөн акылын да өнүктүргөн. Мисалы, ал жеке бренд деген эмне экенин биринчи түшүнгөн адамдардын бири болгон. YouTube жана Instagram аккаунттары аркылуу ал 1 миллион жана 1,5 миллион жазылуучуга жетишкен. Көпчүлүк анын дене түзүлүшүнө стероидсиз жетүү мүмкүн эмес деп ойлошот. Бирок атлет бардык допинг тууралуу шактарды четке кагат. Достор, видеоролик жакса, коңгурону басып лайк басыңыз. Ассаламу алейкум.